биринчисинде газга уландык. Анан экинчи жолу уланганда мен кичине эсимди жоготуп койдум. Өзүңүз да сөзгө туруктуусузбу? Колдон келген аракетимди кылып атам. Парламентке барып алып эртеси элге шериминде болгон партиялар жеңилди. Өкүм кылган жоксузбу ушуну уюштуруучу катары? Мен эч өкүнгөн жокмун, анткени бирок ошол алдаган адамдарга да мен көп капа боло бербейм. Мен аларга кээде боорум ооруйт. Мен жанагы ушу парламентке өкмөткө бараткан топторго жеңил эле кошулуп кетмек. Бирок мындай эл арасында туруп, ушу элдин коопсуздугу, тынчтыгы үчүн колдоп атам. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен кайрадан факттык KG маалымат порталында эмгек мелме көрсөтүүсүн баштайбыз. Адаттагыдай сиздер менен коомубузга таанымал болгон маданий жакта болобу, саясат жакта болобу, таанымал инсандар менен маек куруп, сиздерге маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызга келген конок менен тааныштырып өтөйүн. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Ишенбаевич, кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшысызбы? Маанайларыңыз жакшыбы? Жакшы эл менен. Жакшы. Сизге алгачкы суроону атайынчы. Деги эле биринчи учурда эмне менен элексиз, кандай иштерди жүргүзүп атасыз? Биринчисинен баштайлычы. Эми мен коомдук ишке аралашып жүргөнүмдү көпчүлүк билет да. Ошон үчүн бул өтө чоң жоопкерчилик. Ошо биз менен чогуу жүргөн адамдар коомдо болуп аткан суроолор, жооптор ошол тармакта азыр сөзүн уюштуруп иштери менен элекпиз. Анан эгерде келерки шайлоого партиялык система менен өтө турган болсо, сиздин партияңыз дагы атсалышабы? Бул жагында пландарыңыз кандай болуп атат? Эгерде ошо партия жолу менен бара турган болсо, эми кандай баш мыйзам кабылынат азыр белгисиз. Албетте анда ошо юридикалык негизинде биз партия жолу менен барабыз. Анткени биз 10 жылдан бери катышып келатабыз. Өзүнүн бир социалдык катмары бар. Ошолордун талабы бар. Албетте партия жолу менен, ушу Мекен ынтымак партиясы менен. Эгерде баш мыйзам кабыл алынып, же аралашма, же мажоритардык система келеби, ошого жараша биз саясий кырдаалга жараша чечим алабыз. Анда биригилик болобу. Бирок кандай гана болбосун, мен ушу партиялык жол менен барганга аракет кылам, анткени баягы мажоритардык жеке өзү менен барган деле эмес, ошо векилдеш адамдардын парламентте көбүрөөк болгону бизге мындай чечим чыгарууга ыңгайлуу болот. Эгерде биригиш керек болуп калса, кайсы партия менен биргеликте болосуз? Эгер Кыргызстан мамлекетине ниети түз болсо, мен баары менен бириккенге ниетим түз. Анткени биз бир элбиз, негизги эле максатыбыз партия ачыш эмес, ошо кыргыз элдин башын бириктирүү, мамлекеттин бекемдүүлүгүн күчтөндүрүү, баягы бириккен жерде окаттын башы күчтүү болот дегендей максатыбыз ошо партия ачыш эмес, ошо кыргыз элдин башын бириктирип күчтүү мамлекет куруу. Жакшы. Айрым бир видеолорду көрүп калдым эле, төңкөрүштөн кийинки акыбалда ошол сизге дагы бир ок тийип, бир жаракат алгандай болдуңуз эле. Ошол учурда айтып бериңизчи, эмне болуп кетти? Азыр ден соолугуңуз жакшыбы дегендей? Ден соолук жакшы. Эми ал жерде биз күткөн эмеспиз. Бул тынчтык митинги болду. Ошо элдин баягы талабы, шайлоо жокко чыгып, мындай адилеттүү жол менен жүргүзүлсүн деп. Анан эми бийлик өкүлдөрү кандай себептен ошого барды, эми эч ким айта албайт. Өзлөрү ката кетирип алды. Жанагындай газдар менен атуу, резиновый октор менен атуу болгондо биз баягы ошо митингдин уюштуруучулары, демилгечилер болгондон кийин ал жерден басып кетти. Бул моралдык жактан өтө туура эмес болчу. Анан биринчисинде газга уландык. Анан экинчи жолу уланганда мен кичине эсимди жоготуп койдум. Ошол кезде ошо врачтарга рахмат, укол куюшуп өзүмө келтирип, анан биз интернетке чыгара алдык деп ойлогонбуз. Ошо врачтарбы же ошол жерде жүргөн балдар интернетке чыгарып ийди. Үй бүлөм да аябай коруп калыптыр. Мына ошондон мындай көпчүлүгү билип калды. Анан 2011-жылы ошо президенттик шайлоого аттанган элеңиз. Анан быйылкы президенттик шайлоого эмне катышкан жоксуз дегендей? Бул шайлоодо мен өзүм элдин маанайын көрүп атам. Көп маселе жаралды. Ошол элдин мындай тополоңунун негизинде азыркы кырдаал Садынор Кожоевич деген түптөрүп калды. Анан кеп ким шайланат эмес, азыркы күнү биз экстремисттик жакка өтүп кетпейли, мамлекеттин коопсуздугун чайкабайбайли, ар бир тополоңду бүткөндөн кийин саясатчылар өзүнүн жоопкерчилигин биле жүрүш керек. Анан башынан эле биз баягы баш мыйзам чегинен аттап өтүп кеттик. Бул саясатчылардын күнөө эмес, азыркы алтын чакырыштын депутаттары өзлөрүнүн баягы мөөнөтүн өзгөртүү, ошону узартып алуу багытында ар кандай ошо парламенттеги фракциялардын ичара тил табышуунун негизинде Нуркожоев да ошого барууга аргасыз болду. Анан алар өзүнүн мөөнөтүн тиги жазга чейин узартып коюшту. Мына ошонун негизинде алар тез арада парламент шайлоо өткөздөн баш тартышты. Мыйзам чегинде, мыйзам чеги ошолордо болуп калды. Ошондуктан азыр кырдаал өзгөрүп кетти. Анан ошонун өзгөрүүлөрүнүн баарын байкап, экономикалык кризис келип атат. Азыр өзүңүз байкап атасыз, пандемия келип атат. Мамлекет ортосунда өтө чоң коркунучтар чогулуп келип атат. Ошону эске алып, мен саясий амбицияны арткарак эле тезирээк
туруктуулук келсин, мамлекеттин эртеңки келечегине биз бөгөт койбойлу деп азыркы күнү мындай карапайым элдин көпчүлүгү колдоо көрсөтүп аткан, эл ишенип аткан Садыр Нуркожоевго мындай жол ачып берели деп мен атайын кандидатурамды койгон жокмун. Анан мына буга чейинки баягы интернет баракчаларынан сиздин берген интервьюларыңызга көз чаптырган болсом, Садыр Нуркожоевич ошол эле башка жаңы келген бийлик өкүлдөрүн биз легитимсиз деп биз тааныбайбыз деген ой пикирди айткан элеңиз да. Анан учурда баягы парламентти дагы, азыркы учурдагы парламентти дагы легитимсиз тараш керек деген ой пикирлер жүрүп атпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай? Бул сөздөр башында каяктан чыкты? Сиз өзүңүз байкасаңыз керек, канча жолу парламент ичинде топтор түзүлүп, ар кандай кандидаттар чыкты, 2-3 жолу шайлоо мындай добуш берүүдөн өтүштү. Мына ошол кезде чыккан сөздөр болчу. Анан чындап келгенде эми юридикалык жактан мен точно өзүм юрист болгондон жооп бере албайм. Бирок юридикалык негизинде ар кандай тирешүүлөр жүрүп атат. Бүгүнкүгө чейин мөөнөтү бүткөн, мөөнөтү 28 октябрь күнү бүткөн, парламент азыркы күнү өзүнүн ишмердин улантууга укуктары жок деп. Мына ошонун негизинен чыккан сөздөр, ал талкуу бүгүн да уланып атат. Качан Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Легитимсиз тараш керек беле депутаттар же ушинтип эле ишин улантып эле? Менин оюм чынында моралдык жактан парламент тарап эле өзлөрү. Баягы асыл эле улам эле баягы эл жаман көрүнүп атса эле догурнуп ошол жака отуруп турбай, техникалык өкмөттүн жетекчисин шайлап коюп, тез арада парламенттик шайлоону өткөзүп, андан кийин президенттик шайлоону өткөзсө, өзлөрүнө да жакшы болмок. Бирок тагдырга жараша ушундай туура эмес жагын өтүп алды. Азыр эле мына мыйзам бузулду деп аткан фракциянын жетекчилери өзлөрү ошого жол берген. Эми майда чүйдө мыйзамдар бузулду, туура эмес болуп атат деп, мындай элди азыр адаштырууга өзлөрү баягы эски саясий баары бир болбой калды да, баары бир мына президенттик шайлоо биринчи болуп кетти. Ошентип негизи чынында биринчи парламенттик шайлоо болуш керек, андан кийин президенттик шайлоо болуш керек деген да. Анан болбой калды, тескерисинче болуп калды да. Азыр президенттик шайлоо биринчи болгону алды. Бирок депутаттарды эмне болтурат? Тараш керек деген ой пикир жүрүп атпайбы? Сиздин оюңузча тараш керекпи же дагы эле улантып июнь айына, май айына чейин отура бериш керекпи? Мен ойлоп атам, бул президенттик шайлоодон кийин жаңы конституция кабыл алып калса, тез аранын ичинде парламент шайлоо өтүп, март айындабы, февраль айынын акырында токтом чыгып, ошо менен ушу парламентти кетириш керек. Болбосо коом арасында нааразычылык өтө күчтүү. Эгерде баягы 30 жылдан бери келаткан саясий интригалар башталып, ар кандай коомдук тирешүүлөр боло берсе, биз эртеңки күнү элди да кыйнап коебуз. Мамлекеттин коопсуздугуна чоң коркунучтар аябай топтолуп кетет. Сондуктан ушу президенттик шайлоодон кийин өтө бир чоң саясий бир катуу чечимдер болобу деген бир үмүтүм бар. Жакшы. Анан ошол 2 ай мурунку болуп өткөн төңкөрүштө, ошол төңкөрүштүн башында мен тургам, менин идеям болчу, башында баягы шайлоону четке кагуу деп баягы берген интервьюларыңыздан улам сурооzaткым келип атат да. Ооба, төңкөрүш болду, шайлоого нааразычылыктан улам баягы көтөрүлүш болду. Бирок ошонун аркасы менен эле канчалаган балдардын көзү жок калды, бир бала каза болду дегендей. Анан ошол эле төңкөрүш максатына да жетпей калгандай болду. Өкүм калган жоксузбу ушуну уюштуруучу катары? Мен эч өкүнгөн жокмун. Анткени биз төңкөрүш кылалы деп деле мындай ниет жок болчу. Ошончолук адилеттик жүргөн үчүн биз ошо 5-6 партия биригип, анан өзүбүз жанагы резолюцияга кол коюп, ал жерде ар бир партиянын кызыкчылыгы үчүн барган жокпуз. Ошол адилетсиз шайлоону жокко чыгаруу максатында биз чыкканбыз. Ал максатка жеттик. Анан жеткенден кийин шайлоо жокко чыккандан кийин мисалы канчалаган эненин көз жашы төгүлдү, балдарынын көзү агып калды мисалы. Анан бир бала мисалы каза болду. Эми ошончо деле ал өтө кайгылуу. Бир четинен биз тынчтык митингин уюштурганбыз. Президенттен өтүнгөнбүз. Болгону гана сиз элге чыгып гана ушундай адилетсиз жол менен өткөн шайлоону жокко чыгарып койсоңор эле биз тарап кетели деп. Өзүңөр байкадыңар, мен ошол күнү 8 саат ошо аянтта туруп, мындай провокацияга барбагыла, маданий кызматкерлер келди. Биз түнкү саат 8ге чейин күттүк. Өтүндүк, борбордук шайлоо комиссиясынан өтүндүк, президенттен өтүндүк. Анан жанагы балдардын жарадар болуусуна өзлөрү мындай жанагы ок атуу менен, жанагындай газдарды чачыратуу менен өзлөрү баштап алышты. Ошондо гана биз жашын айтып атпайм, бийлик менен элдин ортосундагы бир кагылыш болуп кетти да. Ошого дейм, ошол себептен улам ушу балдардын жабыркап калышына өкүнгөн жоксуздарбы? Өкүнмөктүрсүн, бул өтө чоң кайгы. Андай болбош керек. Биз интернетти ачсаңар, мен колумдан келишинче ошо больницаларды кыдырып, жалаң эле ошо жаракат болгон балдар эмес, ошо жаракат болгон жоокерлерге да биз дары, тамак берип чуркадык. Анан 7-8 партия биригип координациялык кеңешме түзбөдүңүздөр беле? Ошол кеңешме эмне болду? Аягына чейин чыктыбы?
же тарап кеттиңерби кайра ошол жыйынтык түзүлдү деп угулду, бирок аягы жок болуп калды. Биз аткаруу үйүндө болдук. Ал жерден баягы кеңешип кеткен бармак урбайт деген сыяктуу ошо чогулган 5 партия, анын башында Садыр Нурбаевдер болчу. Биз калган партиялардын баарын 12 партияны чакырып, анан депутаттардын легитимдүү жолу менен жаңы техникалык өкмөттү шайлап, тез арада шайлоого өтөлү деген бир ниет бар болчу. Бирок тагдырга жараша биз мурда сайыска аралашып жүргөн өзүбүздүн туугандарыбыз 2010-дун 2015-ин революциясын көрүп калышкан. Тез арада башка ошо кеңешме топторун түзүшүп, өзүңөр байкагандай ич ара тирешүүлөргө өтүшүп, ошонун баарын байкадык да, анан депутаттар бизге ошо кошулбай, ошол топторго кошулуп атканын көрүп, партиянын лидерлери анда биз эртең ушу жарандык согушка айланып кетпесин деп өзүбүз жанагы координациондук центрди токтотуп койдук. Анткени бизге тынчтык өтө баалуу болду. Негизги максаты эмне эле бириккениңердин? Негизги максатыбыз шайлоону жокко чыгаруу. Анан сиздин оюңузча баягы чындыгында төңкөрүштө люстрация болуш керек, реформа болуш керек деп баягы кыйкырып атышпадыбы? Анан люстрация болдубу төңкөрүштөн кийин сиздин оюңузча? Азыр люстрация боло элек. Азыр саясий келишимдердин негизинде туруктуу кармап турушат. Мен жакынкы күнү ушу азыркы шайлоо процессинде колдоомду айттым, бирок ошол кезде да басым жасап кеттим. Сөзсүз түрдө ошо жаштардын коомдун талап кылып аткан саясий люстрация жагына өтө басым жасап, эртеңки күнү бийлик институттары сапаттуу түптөлүш керек. Кадр сапаттуу болуш керек деп мен азыркы күндө бул демилгени көтөрүп атабыз. Анан дагы бир нерсени байкадыңызбы? Мисалы, кыйкырып чыгып, ошол төңкөрүштөн кийин эле кыйкырып чыккандар, өкүрүп чыккандар, же болбосо күчкө салып басып алуу, баягы кадр маселесиндечи ушундай бир көп болуп кетти го. Анан ушундан улам баягы азыр деле ошол орундарда отурушат, келгендер, иштегендер, баягы кыйкырып өкүрүп үнү чыккандарды эле баягы орунга, кызматка коюп аткандарын биз көрүп калдык да. Анан билими, тажрыйбасы дал келеби, келбейби бул жагын байкабай эле эптеп элдин доосун жабуу сыяктуу билинип калды да. Анан бул жагына сиз кандай көз карашта болдуңуз? Бул дагы бир калыссыздык катары көрүнүп да мен жеке өзүмчө. Сиз мындай билимдүү адам катары туура маселени коюп атасыз. Анткени үй бүлөнү да башкарыш оңой эмес, мамлекет эмес. Бирок бул жерден кандай себептен ушундай аргасыз чечимдерге барып атышат? Анткени бүгүнкү күнү саясий тополоңдун күчөп кетиши мамлекеттин эртеңки күнү келечегине коопсуздугуна коркунуч алып келип атат. Өзүңөр көргөндөй Сирияда эмне болуп кетти, Афган өлкөлөрү эмне болуп атат. Мына ошон үчүн азыркы күнү жана бийлик институттары легитимдүү жол менен жанагы президенттик шайлоо, парламент шайлоо өткүчөктү тополоң чыгарып аткан адамдарды суутуу багытында, элди дүрбөлөңгө салбоо багытында убактылуу саясий ушундай чечимдер чыгарып атышат. Жакшы. Анан биз сизди баягы саясий инсан катары билебиз да. Анан чет жакта көрүп жүргөнүңүздү да билебиз дегенде, анан айтсаңыз деги эле ушул элиңиз үчүн кандай эмгектерди кылгансыз? Москва шаарында, Россия шаарында жашап жүргөн жердештериме жардам берүү, көмөк берүү борборун ачканбыз. Кандай жардам берчү эле? Мисалы үчүн бизден ушу чет өлкөгө барган адамдар мыйзам талаасын көп түшүнө беришпейт. Ошол элдин маданиятын, тилин, жашоо тиричиликтерин билишпейт. Анан баягы чоочун жерге келген өтө кыйналып калышат. Аларга туура маалыматты эч ким жеткизбейт. Ошо иш менен орношуп, социалдык карма аралашып кетип, эрежесин түшүндүрүшпөйт. Баягы орган кызматкерлерин көргөндө эле байкуштар баягы паракорлукка түшүп кыйналып атканын көрүп, анан мамлекет институттарында андай мекемелерди ачпаптыр. Мен өзүм ошо демилге көрсөтүп, ошо кыргызстандарга юридикалык жактан, маданият жактан жумушка орношуу тармагында жардам берүү борборун 2008-2009 жылдары негиздегенбиз. Анан ошол аябай катуу кетти. Москва шаарында жашаган көпчүлүгү билет. Бирок ошону ачып жумушка орноштурасыздар, эми жумушка орношот дегенде ушу туура багыт берүү. Адам келгени эмне кыларын билбейт. Кеңеш айтып, анан бири-бирине көмөк көрсөтүү. Ал борборду ачууда өтө көп чыгаша болдук. Баягы мигранттарга жардам беребиз дегендер бир саясий популизм деп айткан экенсиз да. Анан кеңеш берүүдөн сырткары дагы мигранттарга кандай жардам көрсөтөсүз? Мисалы, көп учурда мигранттар биздин ошол жакта Кудай сактасын го, бирок каза болуп калса бул жакка сөөгүн алып келе албагандар көп, чоң көп экенин билебиз. Ошол жакта канчасы каза болуп кетти дегенде. Биз баштатканда 150-200 жакын адамдар сөөгү кетчү Россиядан. Ошон сиздер аркылуу. Эми мен жардам беришим, башкалар жардам беришим, жалгыз пенде бар жардам берилбейт да. Биз ошо жардам берип атып, ошондо түшүндүк. Биз бири-бирге көмөк көрсөтпөсөк, талаада калабыз. Анан больницага калгандарды дарылаган күндөрүбүз болду. Жөн эле каржы, акча сурап келгендер болду. Мен көп адамдарга жардам бердим. Ошол эле бир жерден ар кайсы аймактарда бирөөнүн үйүндө калып, мындай кулчулукка өтүп кеткен адамдарды чыгарып аттык.
Анан кийинчерээк мен бир маданият деңгээлине өтүп эле баягы биздин саясатчылар кичинекей бир мекеме салып коюп эле ошону пиар кылып мамлекет жетекчи болом, бирөөнүн бир чайын берип койдум дегенди көрүп, анан өзүм бир маданият деңгээлде муну туура эмес көрүп эле ошон үчүн айткам. Бул адам баласы, бул Куранда айтылган колуң менен сунган тамакты эртең жар салып мындай өзүңдө даңгазалаба деп. Ошон үчүн жаңы саясий маданиятты көрсөтөйүн деп ошо салган борборду, чоң имараттар салынган ал жерде бизден. Ошол жерде миңдеген, жүз миңдеген кишилер келип ошол жердин баары билет. Көчөдө калган балдарга тамак бергенбиз, больницадан алып чыкканбыз. Барбы азыр ошол борбор? Азыр борборду мен кийинчерээк саясатка аралашканы жабууга мажбур болдук. Анткени мен башка өлкөнүн, Кыргызстандын жарандыгы болгону, саясий өкүл болгону, атайын коопсуздук органдары келип, сен өзүң башка мамлекеттин саясатчы болгондуктан жерден саясий коомдук иштер жүргүзүүгө болбойт деп мындай мага чек коюшту. Анан баягы Афган согушунун ардагери экенсиз дагы. Анан кайсы бир учурда, кайсы бир мындан 1 жыл, 2 жыл мурун билем бир спорт ордосундагы же кайсы тарых музейинде айтор бир Афган согушунун ардагерлери чогулуп жыйын өткөрүп атып, анан келип сиз сүйлөгөндө да бир кууп чыгып, бир ызычуу чыкканын билем да. Эмне себептен андай келишпестик болуп кетти? Сиз деле алардын Афган согушунун ардагери, тигидилер деле 2 жыл эмес, бул 14-жыл чыккан. А кезде 15 жыл парламенттик шайлоо болуш керек болчу. Анан бизге афгандар да эми арган социалдык катмарга бөлүнүп калышкан да. Ар кайсы партияларга, эми адам баласы ар кандай да. Анан ушу каражат бөлүп берип, ушу имаратты алып, афгандык жарандар, Афган согушунун ардагерлери чогулуп, ушу кеңештин негизинде бир чечимге келели дегенде, мен наоборот ушу арендасын алып берип, мен деле конок катары келгем. Анан келсем, көрсө, биздин ушу Афган ардагерлеринин кээ бирөө ар кайсы партияларда жүргөн депутаттар бар болчу. Алар кичине кызганычтык кылып, Темирбек партиянын жетекчиси биздин баягы электорат тартып кетип атат деген кызганычтын негизинде жанагындай провокацияда камдап коюштур. А биз ак ниеттүү эле барганбыз. Генерал Бекбоев да барган, менен күлүп эле чайнап. Анан ошол жерге келгенде эле ошол депутаттардын уштуп койгон адамдары трибунага чыгып, жаңжал салганда биз күлүп чыгып кеткенбиз. Кийинчерээк ошол аттарын айтпай эле койгон, ошол депутаттардын ошол жүргөн адамдар кийин мага өздөрү чай берип кечирим сурашып. Кайсы депутаттар ачык айтты салса? Нурлан өзү кечирим сураган, каза болуп калды. Ал өзү анан жанында жүргөн Тыныбек, биз мамилебиз түздөлдү, кийин келип, темкем биз деле түшүнгөн жокпуз, бизге деле алгандай провокацияны алып келди, анан Афгандар түшүнүп тартып кетип атат экен кезинде биз ушундай биз тирештерге барып койдук. Кийин эч жерге жар салбай, унчукпай койгон үчүн биз да разы болуп калдык деп биз кадимкидей тил табышып эле. Анан сизди саясатчы эмес, мен маданият жагындагы бир эске алгым келип атат да. Фортепианода жакшы ойнойм деген экенсиз да. Анан аягына чыкпай калгандайсыз да. Балким сиз саясатчы эмес, фортепианода ойноп маданияттын адамы болсоңуз кандай болот эле дегендей. Эмнеге аягына чыкпай калдыңыз? Адам турмуштун тагдыры өзгөртөт экен да, биз кыялданып кандай гана бир өспүрүм болосун, ушу маданият жагына көп кызыгат. Жаш өспүрүмдөр. Ошол кыял менен мен өзүм ушу фортепиано аспабын үйрөнгөм. Өзүм Шубинкада окугам, анан Крөмкеев училищесинин ушу фортепиано отделинде окугам. Анан баягы 18 жашка чыккан армияга барыш керек болуп калды. Мен 3-курсту бүтүп аткам. Биздин доордо армияга барбаган адам кичине мындай эркек намысына кичине тийип койчу. Анан ошонун негизинде мен Афган согушуна катышып калдым. Анан Афган согушуна катышып кайра келсем, атам каза болуп калыптыр, апамдар жалгыз калыптыр. Анан үйдө баягы турмуш маселеси болгондуктан мен окууну уланта алган жокмун. Ошо тирүү кезинде ошо башка кесиптин ээси болуш керек болчу, үй бүлөнү караш керек болчу. Анан ошонун негизинде мен Тимирязев атындагы жана академияга тапшырып, ошо башка кесипти тандоого машык болдум. Азыр деле ойнойм, интернеттен көрсөңөр болот, өзүмдүн чыгармачылыктарым. Жакшы турбайбы? Сизди кандай эне ата тарбиялаган? Көбүнчө эне атанын сизге айткан бир жашоодо өтө бир пайдасы тие турган, сабак боло турган негизги сөздөр кайсы болгон? Атам айтчу, бирөөгө жала жаап, бирөөнү жамандоо. Эгерде эки адамдын ортосунда маселе чогулашса, маселени өзүңдөн изде дейт. Өзүңдүн кылган мамилеңе жараша мамиле түптөрөт деп. Мына ошол мага чоң саясатта жардам берди. Бирөөнү жакшылык кыласаң, жакшы мамиле кыл деп айтчу. Үй бүлөм, апамдар жөнөкөй эле айылда чыккан кишилер болчу. Атам өзүм кызматкер болуп, финансист болуп иштеп келген. Апам мугалимдин кызы болуп, бирок кийинчерээк үй бүлөнү карап, айылда эле биз менен мындай үй чарбасында иштеген жөнөкөй адам болчу. Бирок маданиятты токтоо киши болчу. Ошолордун тарбиясы мына бүгүнкү күнү мага токтоолукту, сабырдуулукту үйрөткөн бир салымы. Улама темир курч болот дейт го. Эне атанын алган тарбиясын улап сиз саясатта аттанып ушундай багытта кеттиңиз. Сиздин жолуңузду улагандарчы?
барбы сиз тараптан ушундай саясат колобу же болбосо тескерисинче чыгармачылык тарапынан фортепианода өнөткөнсүз маданият жака кызыккандар барбы үй кыздар балдарыңыз? Бар, менин уулум азыр Москвада режиссерский отделде окуйт. 2 кыз, мен 3 кыз, 1 уулум бар. 2 кызым чет өлкөдө окушкан, Европада, андан кийин Москвада азыр ири ишканаларда иштешет. Уулум болсо ушу чыгармачылыктан тандап алды. Окууну өтүп атканда өзү сурап калды кайсы кесипти, айттым. Өзүнүн кесибин тапкан адам бактылуу болот. Ошондуктан кайсыны каалайсам, өзү ушундай бир поэзияга, проза жазып жакын болчу. Өзүнүн прозасын жазып, жана Кончаловский кинорежиссерский отделинде азыр 2-курсунда. Анан сиз тарапка көбүнчө кандай сын пикирлер айтылат сиз тарапка? Жумшак, ишенчек. Ушундай сөздөр айтат. Саясатта көпчүлүк айтат, ишенбеш керек, ар ким өзүнүн оюнда болуш керек деп. Бирок ошол ишенчек, ак көңүл деген нерсени мен наоборот сыймыктан мен кабыл алам. Анткени адам пейилибиз түз болуш керек. Анан баарыбызды бири-бирибизди алдай берсек, ал алдамчынын тараткан коомдо болгон таасири айланып отуруп өзүнө келет. Ишенчектин айына жабыркаган учуруңуз болгонбу? Болду, мен 18 жашымда армияга кетип ошол чет өлкөдө тарбия болуп калдым да. Ал кезде мындай мен ушу Европа, Россия мамлекетинде жүрдүм, ал жерде мындай айткан сөзүн так, мындай ошол жоопкерчилик күчтүү да. Кыргызстанда баягы азыр келем деген сыяктуу айтып койгон келбей коюп, ошонун айынан бул бир четинен саясатта чоң мага сокку болду. Ак көңүлдүк менен өтө көп мындай туура эмес иштерге да жыйынтыгын көрүп алдым. Бирок ошол алдаган адамдарга да мен көп капа боло бербейм. Мен аларга кээде боорум ооруйт. Бул амалдан менен деп окат, күн көрүү. Ошону менен өзүнүн намысын жоготуу. Саясат сасык дей берет го. Бирок сасык экен чындыгында баарыбыз эле көрөбүз, билебиз дегендей. Анан эмнеге бул тарапка кадам таштай бересиз? Эмне үчүн саясат сасык бузук дейт. Ошо саясатты бузган адамдар ошондой коомду кылат. Маданияттуу деңгээлде өнүккөн мамлекеттерде саясатчылар сыйлайт. Адам баласынын мээси адамдын денесин башкарат дегендей, ошо мамлекеттин саясат оңол боюнча эл оңолбойт. Анткени ошо элге берип аткан үлгү, ошо саясатчылардын көрсөтүп аткан жолу ошо коомду тарбиялайт. Маданият жактан, билим жактан, баардык руханий жактан. Ошон үчүн ошо адашып бараткан, ушу мамлекеттиктөө жолунан тайгаланып бараткан өзүмдүн элиме башкача бир таасир көрсөтөйүн деген багытта мен өзүм бир парыз катары ушу саясатка аттандым. Жакшы. Анан эгерде баягы сизге бийлик тарабынан болобу, кел, чогуу иштешели, сен дагы ушул мамлекет үчүн кызмат кылып, бизге жардам бер дей турган болсо, кайсы тармагында иштеп бере алат элеңиз? Мен өзүм экономика жагына жакынмын, турмуш маселеси жагынан. Жөн эле мындай юридикалык жактан андай мен аралашкан эмесмин саясий иштерге. Бирок бүгүнкү күнү мен азыр мындай саясий фигура болуп калган үчүн, ошо саясий туруктуулукту, стабилдикти алып келүү үчүн балким ошо парламент тармагында өтүнүп калышым мүмкүн. Ага да жардам берүүгө даярмын. Анткени кеп жалгыз жан итте багат, биз өзүбүздүн катышып жүргүзөбүз. Мен өзүм Афган согушуна катышкандан кийин азыркы күнү биз күтө берсек, жаштардын баары чет элге кетип атат. Бул өзүнүн өтө мамлекеттин кубаттуулугу, билим деңгээли түшүп баратат. Ар кандай чет өлкөнүн башка баалуулуктар таасири келип атат. Мына ошону көрүп туруп биз азыр бейкапарлык кылып, ар ким өзүнүн баягы кызыкчылыгынын негизинде эле текеберчилик кыла берсе, биз мындан да оор кырдаалга келип такалып калат. Ошондуктан азыркы күнү ушунчалык оор кырдаалда турганда мамлекеттердин ортосунда да тирешүүлөр күчөп атат. Кандай жумуш болсо да колдон келген жардамды берүүгө аракет кылабыз. Жакшы. Анан дайыма шайлоого катышасыз, бирок партияңыз утпай калат да. Бул эмне себептен, күчтүү лидерлердин жоктугунанбы? Айтайын дегеним, айрым учурда кээ бир партиялар баягы фишка катары же болбосо пиар катары коомго таанымал инсандарды да катарына кошуп алып баягы өтүп кеткендер болот. Же болбосо кээ бирде чындап эле күчтүү лидерлер биригип кетет. Балким ушул күчтүү лидерлердин жоктугунан болот атабыз. Эми адам бир баалуулук менен жашайт. Бүгүн чиркөөгө, эртеси тиги мешетке чуркабайсың да. Мына ошондой багыттын жоктугунан баягы эле эптеп эле баягы элдин ишенимин алдап алып, андан кийин баягы айткан сөздүн аткарылбасын ойлонбойт да. Ошону билип, башынан эле мен 2010-жылы ошончо шайлоого катышып канча каражаттын кубаттуулугун байкап калдыңар. Мен жанагы ушу парламентке, өкмөткө бараткан топторго жеңил эле кошулуп кетмек. Бирок жана башында айткандай башкача саясий баалуулукту, маданиятты алып келейин деп, мен ошол өзүмдүн кадыр баркымды кетирбей турган багытты тандап алгам. Көпчүлүк айтат шайлоодо жеңилип атат деп. Ким жеңилет? Ошо айткан сөзүнөн тайып кеткен, айткан сөзүнүн иш жүзүндө көрсөтүп алган адам жеңилет. Парламентке барып алып эртеси элге шерименде болгон партиялар жеңилди.
кадыр баркын жоготушту. Мына жанагы тополгонго келип мына элдин жүзүн карабай калышты. Мен 10 жылда кадыр баркым таза. Мына бүгүнкү күнү да мен мисалы үчүн Садыр Нуркожич колдоп атсам, бийликке кирип кетип колдоп аткан жокмун. Мында эл арасында туруп, ушу элдин коопсуздугу, тынчтыгы үчүн колдоп атам. Мисалы үчүн жүзүм жарык, мен саясатта түз жеңип жүргөн адаммын. Жакшы. Анан учурда сиз баалаган, сиз сыйлаган же болбосо сый бар го, бирок сиз баалаган, сиз күчтүү, мыкты, билимдүү саясатчы деп кимди айта аласыз? Барбы? Муктар Абдуллаевичти мен кичине мындай туруктуу катары көрөм. Анткени акыркы жолу ушул спикерликке чакырып, анан мыйзам талашынан тирештөөдө болуп атканын көрүп, эрк көрсөтүп чыгып кеткенин байкадым. Бул да мен өзүм саясатчы катары билем, мындай чечимге барыш өтө оор. Анан конституция өзгөрүп атат дегенде, бул дагы бир чоң бир коомдогу талашты жаратты. Анан сиз айтыңызча, мейли саясатчы эмес, болгону кыргыздын жараны катары сиз өзүңүздүн ушул конституция өзгөрүп аткан маалда барып, могу мыйзамды өзгөртсөк кандай болот деп өзүңүздүн сунушуңузду көргөзүп, ой пикириңизди билдире алдыңызбы? Кайсы мыйзамдын өзгөрүшүн каалайт элеңиз? Конституция ичинде адамдын укугун эркиндигин чектөөгө бул эң чоң талап. Мен муну ар кандай телеэфирлерде да айткам. Андан кийин сөз түрдө адилет сот эрежесин орнотуу мыйзамдары. Экинчиден, бизде бул тополоң бар эмнеден чыгат, ушу таза шайлоо жүрбөй, ушу конституция чегиндеги адамдардын укугу чектелген. Ошондуктан биз жана таза шайлоо өткөзүү, шайлоо мыйзамдарын өтө биз адилеттүү жүргүзүш керек. Анан үчүнчүдөн, мамлекеттик кызматкерлер да бул өтө эртеңкини чоң ишти аткара турган адамдар, алардын социалдык жактан коргоо, мамлекеттик кызматкерлер мыйзамын кайра түптөн карап чыгыш керек. Бул кадр саясатына таасирин тийгизет. Эгерде бул мыйзамдарды тууралабасак, биз коррупциядан кутулбай, баягы ары карап ыйлап бери карап келип, билимдүү жаштарда же барбай коет, барганыда жана системалык түрдө коррупцияга айланып, биздин мамлекет институттарынын иши сапаттуу жүрбөйт. Анын кесепети баардык жарандарга тиет. Кагаз жүзүндө жазып ушундай кайрылып бардыңызбы? Конституциялык кеңешмеге сунуштап. Конституциялык кеңешмеге доогорун ичкен тамак аш болуп дейт, мен чакырган жок. Мен өзүм барган баардык. Жок, мисалы жөнөкөй жарандарды эле алып келип кагаз менен кайрылып атат, карап атабыз деп атпайбы? Биздин өзүмдүн ушул жака аралашып жүргөн юристтер бар, тааныштарым бар. Даже ушу Конституциялык кеңеш менен жакында ушу юридикалык МВД академиясынан кирген өзүмдүн тааныштарым бар, аттарын айтпай койгон. Ошолор аркылуу колдон келишинче маалымат жеткизет. Чөйрө кандай болсо адамда ошол багытка тезирээк өзгөрөт эмеспи? Анан өзүңүздүн чөйрөңүзгө, өзүңүздүн айланадагы адамдарыңызга мисалы тандап алууда кайсыл сыпаттарына карап тандап аласыз айланаңыздагы адамдарды? Эң негизгиси сөзүнө турган кеп, мисалы үчүн каршылык бир кандайдыр өзгөчөлүк маселеси эмес, анын адамдык сапатына көп көңүл бурам. Анткени эгерде адамдык сапаты болбосо, мамиле баары бузулат эртегечи. Өзүңүз да сөзгө туруктуусузбу? Колдон келген аракетимди кылып атам. Албетте мүдүрүлгө туяк болбойт дейт. Саясатта кээ бир адамдардын кесепетинен өзүм берген убадаларды аткарылбай калган күндөр болуп атат. Баягы чөгүп бараткан адам дагы бирөөнү тарта түшөт болуп. Бирок колдон келишинче өзүм кечирим сурап түзүүгө аракет кылам. Жашоодо кечиримдүүсүзбү же кекчилсизби? Мен кечиримдүү болууга ар дайым аракет кылам. Анткени кечире албаган адам саясаттан четтеш керек. Жакшы. Мына экономистмин деп атасыз, кесибиңиз боюнча. Деги эле Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө, кризистен чыгуу жолдору боюнча сиз кандай сунуштама берет элеңиз? Айтайын дегеним мындай да, мисалы биздин көпчүлүк президенттикке болобу, же болбосо парламенттикке болобу, баягы талапкерлер келип атканда гана программасын көтөрүп келип, мен бул маселени чечем, мен келечекте мени шайлагыла, мен өтүп кетсем муну кылам дей беришет да. Сөзсүз түрдө эле саясатка барып, бийликке олтуруп алып, анан ошол маселени көтөрүү эмес го, сыртта туруп деле баягы жардам берсе болот го. Сиздин сунушуңузда экономиканы көтөрөбүз. Бир четинен экономиканы мен келип көтөрөм деген бул негизи эле туура эмес нерсе. Экономиканы чече турган бул адам баласы. Ушул жерде жашаган жарандар. Экономиканы көтөрүш үчүн мына Европа, өнүккөн мамлекеттер көрүп атасыңар, ошол коомдун, элинин билими сапаттуу болуш керек. Маданияты жогору болуш керек. Анткени биз айбандык сезимге өтүп кетип, мындай тытышкан, мындай коомдорго аралашып кетебиз. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгер экономика көтөрө турган болсок, билим тармагында концепцияны түптөн өзгөрүш керек. Биз заманбап технологияны артта калбашыбыз керек. Дүйнөдө болуп аткан кыймыл аракеттерди билишибиз керек. Анан өтө маданият деңгээлде күчтүү болушубуз керек. Ар бир адамдын жөндөмүнө жараша биз экономикалык багыттарды табабыз. Мисалы азыркы күнү мына Кытай ишкана
түптөө негизинде көп алдыга кетти, илимий жагында Европа кетти. Эми алар кууп чет эле койбойбуз, нефть ресурстары жок. Кыргыздар биз өтө жөндөмдүү болгондуктан биз сервис экономикасы өтө болот. Азыр өзүңөр десең медицина тармагында тейлөө ишканасында иштеген врачтар өзгүчтүү. Билим тармагында биз көп, мисалы үчүн Пакистан, артта калган мамлекеттерге билим берүү мугалимдердин мүмкүнчүлүгүн колдонсок болот. Туризм жагында табигаттын мүмкүнчүлүгүн колдонсок болот. Ал үчүн ошол тармакта өнүктүрүп аткан адамдарга биз мындай эркиндик, мыйзам чегин камсыздап бериш керек. Көпчүлүк айтат, мен келди айыл чарбаны өнүктүрүп кетем же болбосо тиң. Жок. Эң биринчи бияка келе турган ушул саясий кырдаалды өзгөртүш керек, маданий кырдаалды өзгөртүш керек. Тытышкан үйдө тамак таш болбойт. Мына ошол коомдун ичиндеги туруктуулук келгенде гана биздин жана маданият деңгээлде башка дүйнөгө эшигибиз ачылганда гана жанагы экономикалык кризистен чыгабыз. Кризистен чыгыш үчүн биринчи себебин аныкташ керек. Аны коомго ачык жарыялап, биздин акча каражат саясаттын негизиндеги, маданияттын негизиндеги, бийлик институттарынын сапаттыгы негизиндеги маселенин баарын ачык айтып, ошону тез арада чечип, анан мамлекеттин өнүктүрүп багытындагы концепция, стратегияны иштеп чыгыш керек. Аны элге сунушташ керек. Ошол багытта кадрлар камдаш керек. Иш жүзүндө ашкара турган. Аны үчүн биз аркылуу саясий эрк керек. Мына саясий эрк бул шайлоодон кийин башталабы деп үмүттөнүп турам. Шайлоодон кийин кризистен чыгабыз дейсизби? Шайлоодон кризистен сразу чыгып кетпейбиз. Бул 30 жылда чогулуп келген өтө оор маселе. Балада 9 ай төрөлөт. 1 жыл күзгө чейин биз ушу парламент шайлоо, президент шайлоо, ошо бийлик институттарынын түптөө багытында чоң саясий күрөштөр болот. Мына ошондон кийин гана туруктуу иштеп келе турган мамлекет иштелип чыкса, баягы ушу илимий жактан мамлекетти улантып, өзгөртүп кетүү жол картасы иштелип чыгып, ошонун негизинде аткаруу өкмөтү, парламент иш баштаса, анан мамлекет өзүнүн жолун табат. Чыныгы саясатчы, чыныгы лидер деп сиз кандай адамды эсептейсиз? Чыныгы саясатчы бул өзү мугалим катары болуш керек. Бул коомго таасир кылган адам. Көпчүлүк айтат, саясат бул саясий мектеп деп. Бул саясий партия бул мектеп да, коомдун сезими. Ошону жетектеген адам, ошол өзү ээрчиткен пикирлеш адамдарды тарбиялаганды билиш керек. Ошон үчүн саясатчы мен үчүн бул мугалим. Чыныгы лидер бул өзү ошо күчтүү адамдарды тарбиялап чыккан адам. Лидер сизби? Жоопкерчиликтүү адамды лидер дейм. Азыркы күнү жоопкерчилигим тай элекмин, лидерим деп айта алсам болот. Жакшы, жакшы. Учурда пандемия, ошол учурда буга чейин да бир чоң толкун болуп кетти дегендей. Ал маалда коомчулукка кандай жардам бердиңиз? Мен өзүм колумдан келишинче дары-дармек жеткиздим. Анан башында эле айтпадым, мен негизи өзүм бирөөгө жардам берип, анан ошонун негизинде саясий упайчылыктан алсын депчи өзүм сөз бергем. Баарына жеткизбесем да, врачтар менен жолугуп, алардын анча-мынча медициналык аспаптардын биринге жардам бердим. Өзүм алар менен дагы бүгүн байланыштамын. Анан кудуретим жеткенчерге дары-дармек жеткизүүгө аракет кылдым. Жакшы, чоң рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуз.